жерден өстүңүздөр да? Ооба. Байраңыңыздар менен, Рахмат. Бияка эми кандай болуп келип калдыңыздар? Биз Кыргыз филология факультетинен келип жатабыз. Сагын Эргешевду концерт көргөн үчүн. Сагын майке жагабы? Ооба. Ошон үчүн келип калган турбуздар. Кандай болот деген ишеничтесиз? Аябай. Жакшы болот деген ойлойсузбу? Ооба. Деңгээлде өтөт деп ишенебиз. Канчанчы курс болосуздар эми? Биринчи курспуз. Ооба. Биринчи майрамыбыз. Биринчи байрамыңыз акча саулык түрдө, Ооба. Эми жакшы көрүп кеттиңиздер эми. Рахмат чоң. Бул баланын өзү телевизордон көрүп жүрөбүз. Алтынай Нарбаева менен ырдаганын көрүп жүрөбүз. Анан мындай кичине симпатия бар, анан көрүп келели деп эле жөн эле келдик. Талантына демек, Талантына жактырабыз, баалайбыз. Талант жаш бала, өсө турган бала, үнү жакшы. Канчаңыздар келдиңиздер эми? Бешөөбүз келдик. Бешөөбүздөр, жакшы маанай кылайсыз эми, жакшы Рахмат, рахмат, рахмат. Майраңыздар менен студентсиңерби? Ооба. Биринчиден майраңыздар менен кутлуу болсун, Анан эми концерт боюнча ким болуп келип калдыңыздар бияка? Курбаштар болду. Курбаштар болуп, канчаңыздар? Жетөөбүз. Сагын Эргешевди канчадан бери тааныйсыздар? Музыка телеканалында алып баруучу болгондон баштап тааныйм болуш керек. Алып баруучу болуп иштеп баштады эле го, ошондон кийин тааныдым. Кайсы немеде окуйсуздар факультетте? Мен Кыргыз филология факультетинде. Барыңыздар анда группалаштар турбайсыздар, Окуганда жакшы маанай кылайсыз анда, жакшы. Абдан сонун. Саламатсыздар, урматтуу Борбор телеканалынын көрүүчүлөрү. Биз азыр Сагын Эргешевдин жеке концертине келип калдык. Өзүңүздөр көргөндөй биякта атмосфера сонун. Биякта Кыргыздын улуттук даамдары да жазалыптыр. Азыр болсо көрүүчүлөр тиякта күтүп атышат. Даярдыктар башталган соң баары сиздерге төкпөй чачпай, чагылдырганга аракет кылып, кызыктуу видео кылганга аракет кылабыз. Анан эмесе биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, майке, кандайсыз? Жакшысызбы? Маанайыңыз жакшысызбы? Сонун рахмат. Эми бул концерт сразу эле концерттен баштайлы. Концерт берүү идеясы каяктан келип калды? Концерт берүү идеясы мен гастролдук сапарым жалпы Кыргызстан боюнча 260тан ашуун концерт бергенмин. Стадиондордо, региондордо, облустарда. Анан жыйынтыктоочу концертти, отчеттук концертти ушул Бишкек шаарында спорт ордосунда бергем дегенмин. Анан бирок тилекке каршы ишке ашпай калган былтыр. Анан быйылкыга толугу менен аракет кылып Бул ошондо жеке чоң концертиңиз биринчи жолу го, Бишкек шаарындагы эң чоң концертим. Анан эми бияка жалпы канча ыр ырдап чыгасыз эми аткаруу? Жалпы бул жакта 20га жакын ырдалат өзүмдүн аткаруумда. Буюрса эл азыр аздан кирип башташты. Маанай бизде жакшы. Башка коноктор да чакырылган атайын. Башка коноктор бул жакта атайын биздин кыргыз шоу бизнесинин 90% бүгүн ушул жерде болот. Көрүп отурушат. Анан өзүбүздүн колдоп ырдаган ырчыларыбыз дагы болот. Жакындарыңыздар келди. Жакындарыбыз келди. Алдын ала. Апам келди, азыр салондо даярданып атат. Жакшы, жакшы. Анан эми деги эле ушул көрөрмандарга алдын ала бир өзүңүздүн эмеңизди айтып кетсеңиз, эркин микрофон беребиз сизге. Урматтуу жалпы кыргыз элим, бүгүн мына ушул менин чыгармачылыгымдагы тушоом кесилип аткан күн десем болот. Бишкек шаарында бул күндү чынында канча жылдан бери арзып, эңсеп күткөн күндөрдүн бири. Баягы 1000 күнгө бергис бир күн бар деп коет го. Анан ошол күндөрдүн бири ушул күн экен деп эсептеп калдым. 17 ноябрь жалпы студенттердин дагы бир жолу майрамы менен куттуктайм. Анан өзүмдүн студенттик күндөгү эмоцияларым менен бөлүшөм концертте. Кыргыз элибизге рахматымды айтам баарынан. Ошондо бул 17 ноябрь атайын студенттер күнүнө арналып чыгарылып атат да бул концерт. Студенттердин күнүнө, жаштардын майрамында бир аз студенттер анда көп эле келсе керек. Буюрса студенттердин залдын бир көпчүлүк бөлүгү эле студенттер болот болсо. Студенттерге кичине скидка болбойбу? Эми баягы билеттин баасы өзү аябай кымбат эмес, 500дөн, анан 700дөн. Анан студенттердин чөнтөгүнө ылайыкташтырылып коюлган. Чоң рахмат анда. Чоң рахмат. Ийгилик, жакшы концертиңизди өткөрүңүз. Чоң рахмат сиздерге да. Бар болуңуздар, жалпы жамаатыңыздарга ийгилик каалайм. Assalomu alaykum birinchidan. Va alaykum assalom. Жакшы өзүңүз. Жакшы. Эми бул концертке келип олдук, анан бул ошо концертти өзүңүз алып барат экенсиз да? Ооба. Анан ошол жөнүндө айтсаңыз, кандай болду? Негизи алып баруучулуктан той, концерт 2 жылдан бери алып барбай алганбыз. Анан
2019-жылы ушу Сагым жаңы ырчылыкка аттанып аткан эң биринчи продюсер менмин десем болот. Себеп болгом дейм ырчылыкка, ырчы болгонго. Ошондо айткам, досум сенин концертиңди өзүм алып барып берем депчи. Анан ошол сөзгө туруп бүгүн мына алып баруучулук милдетти аткарып атабыз. Ошол тилегиңиз эми кабыл болуп буюрса ордоп аткан экен. Ооба, сонун буюрса. Даярдыктар жакшыбы? Даярдыктар аябай жакшы, анткени бул концертке бардыгы Сагын Эргешев дагы бүгүнкү концертте жандуу чыгарма менен ырдап берет. Бул дагы аябай чоң мындай. Орусча айтканда жечкендик мындай уровень десек болот да. Сахнанын жасалгасын, бардык адамдар, меймандар тосуп алган киребештө фуршеттер бардыгы сонун эң кыскасы. Даярдык жогорку деңгээлде. Буга чейинки концерттерде жүрөсүздөр, эми ошолордун айырма өзгөчөрөөкпү кичине? Айырмачылыгы буга чейинки ырчылар эми баягы 10 жыл, 15 жыл сахнада ырдап жүрүп анан концерт койгондор да, бул жерден айырмачылыгы Сагын 2 жылдын ичинде ушундай чоң ийгиликке жетип, анан бүгүн өзгөчө бир бул концертте өзгөчө чоң душа бар да. Ошол душа мындай адамдарга да ырдан да сырткары мындай өтө жагымдуу сөздөр айтылат, сонун нерселер айтылат да. 2 жылдын ичиндеги ушундай чоң деңгээлде спорт сарайына концерт бериш бул эң чоң айырмачылык. Чоң жетишкендик десек болот экен да. Анда ийгилик каалайсың да? Чоң рахмат сиздерге да. Мен уят кылбайдым го. Шапак нет аласыз. Рахмат. Сагынды колдоп коюңуздар. Кутмандуулар кечигиңиздер менен спорт орносу бүгүнкү концертке кош келипсиздер. Сиздердин кол чабыңыздар менен ортого Сагын Эргешев тосуңуз спорт орносу. Саламатсызбы, кандайсыз? Жакшы, рахмат. Ошо апасы экенсиз сиз. Анан ушул концерт боюнча кичине өзүңүздүн оюңузду айтсаңыз. Мен концерт боюнча оюмду айтсам, Аллага шүгүр, чексиз Аллага шүгүрлөр болсун, мактоолор болсун. Кыргыз элим бар экен, элибиз бар экен. Ушунчалык баламы колдоп келген элиме тазим, ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат ушу кыргыз элибизге сыйлап, урматтап келген жалпы кыргыз элим аман болсун. Эч качан орушпасын, кыргыз элимде тынчтык болсун, аманчылык болсун, токчулук болсун. Дүйнө жүзүндө тынчтык болсун. Буга чейинки Сагын Эргешевдин концертине келиңиз да өзүңүздүн балаңыз да? Же ушул эле концертине келип жатасызбы? Жок, мындан 2014 кен ошо айлыбыз 19 болсо керек. Айлыбызда Куршап жергесинде чай концертин берген. Ошондо дагы атасы экөөбүз бирге болуп акбатабызды бергенбиз. Эми тагдыр бул кичинесинен эле өзү ырдап, ушу ырга жакын болчу. Буга чейин негизи алып баруучу катары тааныйсыз да? Ырчы болгонуна ошондо эмне себеп болуп калды ойлойсуз өзүңүз, апасы? Ырчы болгонуна эми өзүнүн баягы келечекте кичине кезинде мен ырчы болом, ата-апа сиздерди мен сахнага алып чыгып, кыргыз элине таанытам, мени сахнада көрөсүздөр. Мен ырчы болом келечекте дейт эле, ошол ой максатына жетти Алла таалам. Эми бияка ким менен келдиңиздер эми? Мен бул жака бир тууган агасы, бир тууган эжеси, 2 жеңеси болуп келдик. Анан Москвадан мен аяш кыздарым келди, ортагымын. Мен кичинекейинде дос болгон досумдун 4 кызы келди Москвадан. Ошо эжелерди сыйлап, урматтап келишти. Эми өзүңүздүн балаңызга бир кичине болсо дагы калуу тилек кыскачараак айтып берип коесуз. Мен балама эмне дейм? Баламын ушу алдына койгон максаты ишке ашсын, баламын өмүрү узун болсун, келечеги кең болсун, Аллахым колдогон болсун. Ушу баламын өмүрү узун болуп, өзүнүн теңин таап, бактылуу өзүнүн жарын тапсын, мени келиндүү кылсын, ушу балам бактылуу болсун, өмүрү узун болсун. Мени сен жакшы отуруңуздар. Силерге дагы рахмат, алтындарым, ишиңерге ийгилик. Алтын башыңар аман болсун, өмүрүңөр узун болсун, зоболоңор бийик жерден тутулсун, максатыңарга жеткиле. Рахмат алтындарым. Элдин баласы болуп жүрө бергиле. Жакшы отуруңуздар. Эми бул концерт боюнча айтсаңыз, бул эми өзгөчөрөөк 2 жыл ырдап туруп эле концерт берип коет да. Ошол боюнча эми өзүңүз концерт жаатында же болбосо чыгармачылык жаатында жүргөн катары кандай баа берет элеңиз? Аябай жакшы баа берем. Бул жакшы результат. Анан жана башка ырчыларга дагы
кээ бирке сынагандар болуп калса ошолорго да ушундай ийгиликтерди каалайм. Бул ийгиликке жетиш аябай кыйын. Себеби ошол 2 жылда эле ушунча элди чогултуп, ушундай чоң жерге концерт берип аябай кыйын. Анан баардык ырчыларга жана башка кесиптин ээлерине дагы ушундай ийгиликтерди каалайм. Баштаганда эле ушундай ийгиликтерге жетишиңиздер демекчимин. Мен дагы ушул күнү бергемин 2013-жылы 17 ноябрь 10 жыл болуп бир так. Ошондо деле мен деле 1-2 жыл иштеп эле бергемин да. Бүгүн кайсы күн экенин билесиз да ошондо? Ооба, студенттердин майрамы. Анда убакытты пайдаланып сизден каалоо тилектер болсун. Жалпы студенттерге каалоорум жакшы окуңуздар, оюн зоок, клубтарга, баягы көп вечеринкаларга көп алаксыбай, окуңуздар жакшы аяктагыңыздар, андан кийин дагы жетишесиздер демекчимин. Себеби азыр билим алуу бул ине менен куду казгандай дейт. Билим алыңыздар, андан кийин баарына жетишесиздер демекчимин. Барыңыздарга ийгилик каалайм майрамыңыздар менен. Чоң рахмат анда, жакшы.